Салам достор, эгер сиз бул видеону көрүп атсаңыз, демек Ахай KG каналындасыз, демек сиз өзүңүздү өнүктүрүүгө кызыктар адамсыз. Бул нерсе менен сизди чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүн биз өтө маанилүү тема туурасында сөз кылабыз. Кантип негативден коргонуу керек? Эмне үчүн бул маанилүү? Анткени негативдүү ойлор, негативдүү таасирлер биздин айланабыздагы бул бизди алсыратуучу факторлордун бири. Кандай нерселер бизди алсыратат, же болбосо кандай нерселер биздин жашообузда негативди көбөйтөт? Бул эң биринчи кезекте биздин айланабыздагы адамдар болушу мүмкүн, эң кызыгы эң жакын адамдар болушу мүмкүн. Биздин балким ата-энебиз болушу мүмкүн, балким бир туугандарыбыз болушу мүмкүн, балким эң жакын курбу досторубуз болушу мүмкүн. Эң коркунучтуусу айрым учурда бул биздин жакын адамдарыбыз биздин жашообузга негатив сугарып жаткан, негатив берип жатканын биз көп учурда байкабай калышыбыз мүмкүн да. Мисалы, эгерде сиз жумуштан чарчап келсеңиз, ата-энеңиз же болбосо бир тууганыңыз, байкушум, ушинтип аябай катуу көп иштейсиң, ушинтип эле жумуш менен өмүрүң өтүп кете турган болду деген сыяктуу сөз айтса, бул албетте бул бизге бир караганда кам көрүү сыяктуу сезилиши мүмкүн. Биз эркеп, огош бетер баягы чарчап, колубузду сунуп отуруп калышыбыз мүмкүн. Бул мына ушунусу менен кооптуу. Анткени биз бул нерседен коргонбойбуз. Анткени бизге мындай коркунучтуу, кооптуу бир нерсе болуп атат деп бизге эч кандай сигнал бербейт мээбиз. Бирок бул эмнеси менен кооптуу? Анткени биз байкуш дегенде биз эмне кылабыз? Биз дароо өзүбүздүн позициябыз төмөндөйт. Биз дароо мээбиз калат, мен көп иштеп аткан турбаймынбы, мен ашыкча иштеп атам, мен куурап атам деген сыяктуу бир ойлор басат дагы. Анан кийинки жолу сиз жумушка барганда сиз мурдакыдай мындай энтузиазм менен, же болбосо мурдакыдай каалоо, шыктануу менен иштей албайсыз. Анткени мээңизде мен байкуш, мен көп иштеп атам, мен ашык иштеп атам деген сыяктуу ойлор турат да. Бул сизди акырындап алсыратып баштайт. Андан кийинки категориядагы адамдар бизге негатив берген. Бул көп учурда курбуларыбыз болушу мүмкүн, же болбосо биз жакын бас сүйлөшкөн адамдарыбыз болушу мүмкүн. Азыр өзүңүздөр эстеп көрсөңүздөр, айланаңыздарда мисалы мындай учурлар болду эле. Мисалы, сиз бир өзүңүзгө жаккан абдан бир сонун кийим сатып алдыңыз дейли, анан курбу кызыңызга же болбосо ушу жакын адамдарыңызга мактанып жатасыз да, кандай экен, могу аябай жакты, мисалы ушул пальто, десе, ал жакын адамыңыз айтышы мүмкүн, жакшы эле экен, бирок мага могу түс такыр жакпайт да. Негизи ушул түс мындай адамды аябай мындай жупуну көрсөтүп салат, же болбосо өтө мындай карган көрсөтүп салат деши мүмкүн да. Бул дагы негатив. Өзүңүз байкасаңыз, дароо бул учурда көңүлүңүз чөккөнүн байкайсыз. Анан дароо ошол сиз бир мүнөт мурун эле ушунчалык сонун жактырып турган пальтоңузга болгон мамилеңиздин дароо өзгөргөнүн байкайсыз. Ал пальтону мурдагыдай жактырбай калганыңызды байкайсыз. Кийинки жолу ал пальтону кийерде мурдагыдай кубаныч тартуулабайт бул нерсе. Демек, эмне болду бул жерде? Бул жерде да сиздин жашооңузга акырын байкатпай негатив таштап койду. Ошол негатив сиздин энергияңызды, алыңызды, кубатыңызды акырындап баягы машинанын дөңгөлөгү бар го, бир жеринден баягы мындай тешилип калганда акырын жели чыгып отурат да. Эгерде образды алганда, мына ошол сыяктуу бир негатив биздин мээбизге киргенде, ал ошол баллондун желин акырын чыгарып отурганыз биздин энергиябызды акырын коротуп отурат да. Же болбосо ошол эле биздин айланабыздагы адамдарыбыздын дагы бир мындай реакциясы бизге билинбеген негатив жөнүндө азыр айтып жатам, бизге сезилбеген негатив экени. Дагы бир мындай реакция болушу мүмкүн. Биздин жетишкендиктерибизди, биздин кайсы бир баалуулуктарыбызды, ийгиликтерибиздин баасын төмөндөтүп көрсөтүү да. Мисалы, курбуңузга же болбосо жакын сиңди эжелериңизге балким сиз айтып атасыз, мен жаңы жумушка орноштум, мен ушул жумушту аябай каалап аткам, кандай сонун болду деп ушул сонун кубаныч менен бөлүшүп атсаңыз, ал айтат да аякта, ошол уюмда мисалы жалаң эле мындай адамдар иштейт деп уккам,
ошол аябай интрига көп деп уккам, ал жакта көп деле адистер көп турбайт деп уккам деген сыяктуу кандайдыр бир мындай нейтралдуу эле маалымат бергенсиз. Бирок бул дагы сизди алсыратат дагы, көңүлүңүздү чөгөрүшү мүмкүн да. Ошондуктан өзүңүз байкап көрүңүз. Айланаңыздагы ар бир күнүгө бирден адамды алыңыз дагы, анан бир жума байкоо салып көрүңүз да. Кайсыл адам менен сүйлөшкөндө сиз өзүңүздү канат бүткөндөй, шыктанып, колуңуздан баары келчүдөй, көңүлүңүз же болсо жөн эле көңүлүңүз көтөрүлүп калат. Бул сизди өстүрүүчү адамдар, бул сизге энергия берүүчү адамдар. Эгерде көңүлүңүз ушундай жайнап турганда дагы, ал адам менен жолугушкандан же болсо сүйлөшкөндөн кийин маанайыңыз түшүп кала турган болсо, бул демек сиздин энергияңызды алган, сиздин жашооңузга негатив бере турган адамдар. Анан дагы бир категориядагы адамдар бар. Бул жалпы, бул сизге багытталбаган негатив, бул жалпы эле. Мисалы, жакында мындай бир абдан кызыктуу болду. Машинада үчөөбүз кетип бараткан элек. Анан мен шаардын сыртында жашайм, жакын конуштарда. Анан бир кызыбыз айтып калды: ушул биздин жакын конуштарда качан бир жакшыраак нормальный цивилизация болот, качан жолубуз салынат, ушул чаңдын арасында жашап жүрүп өтмө болдук" деп мындай налынып баштады да. Анан экинчи кыз болсо дароо: Кудайга шүгүр, жол муака чейин келди го. Быйыл бизге газ кирбедиби, канализация келбедиби деп дароо эки адамдын бир эле көрүнүшкө болгон позициясы да. Мисалы, ушул сыяктуу жөн эле сизге тиешеси жок адамдар, бирок дайыма сиздин жашооңузга жалпы маалымат менен негатив киргизиши мүмкүн да. Мисалы, ушул Кыргызстанда жашаган таптакыр болбой калды, качан бир ушул Кыргызстанда таптакыр келечек жок калды, ошоктон кетиш керек, ушакта жашабаш керек деп мисалы үчүн айтса дагы, бул дагы сизге тиешеси, эч кандай тиешеси жок маалымат. Бирок бул дагы сиздин жашооңузга негативди алып келет. Ал эми ар бир негатив, мен башында айткандай, жанагы дөңгөлөктүн жели сыяктуу акырындап сиздин энергияңызды соруп чыгарып, сизди алсырата турган нерселер, алсырата турган факторлордун эң негизгилери. Ошондуктан биринчи кезекте, эгерде ошол негативге туруштук берүүнүн биринчи жолу бул өзүңүз менен иштешүү, өзүңүзгө болгон бааны көтөрүү. Бул эмне дегендик? Кайсы учурда жана сиздин дарегиңизге айтылган негатив сизге таасир берет? Биринчи учурда бул сиз ошого ишенген учурда. Кайсы бир кичинекей болсо дагы, ушундай болушу мүмкүн деп, эгерде ошол нерсеге ишенсеңиз, бул сиздин маанаңызды түшүрөт, алсыратат. Эгерде жок, мага бул, мисалы, пальто жөнүндө айтсак, биринчи мисалдагыдай, сага жакпай, жок, мага ушул түс абдан жагат деп, эгерде биз ошол негативди өзүбүздө коргой алсак, демек бул бизге жанагындай кыйратуучу таасир болбойт. Эгерде ички баягы күчүңүз али жете элек болсо, анда экинчи жолу ошондой адамдарды кадимкидей отуруп алып, ревизиялап, инвентаризация жүргүзүп, айрандагы адамдарга кайсы адам мени алсыратат. Демек, ошол адамдар менен баарлашууну, сүйлөшүүнү баягы минималдык түрдө, өтө төмөн, аз өлчөмгө кыскартышыбыз керек. Андан башка мындай эффективдүү жолу жок да. Бирок бир нерсени эстен чыгарбаш керек. Биздин жан дүйнөбүз, бул биздин ички дүйнөбүз, бул биздин сырткы дүйнөбүз. Башка айтканда, биз ички дүйнөбүздө кандай эмне нерселер болсо, демек биз ошол нерсени дүйнөгө кайра чагылдырабыз. Ошол нерсени биз дүйнөдөн тартып алабыз. Биздин ички дүйнөбүздө эмне болсо, биздин курчап турган так эле ошол эле нерселер болот. Же тескерисинче, биздин сырткы дүйнөбүз бул биздин ички дүйнөбүздөн кабар берет. Ошондуктан ички дүйнөңүз, сырткы дүйнөңүз дайыма гармонияда болсун, жыргап жашаңыз.